Өзүңө жана башкаларга кам көрүү менен ВИЧти бирге жеңебиз. Дал ушундай аталыш менен иш-чара СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата өттү. Саламаттык боюнча маалымдуулукту жогорулатууга арналып ВИЧ-СПИД илдети тууралуу кеңири маалымат берилди. Быйылкы жылдын 1-октябрына чейин облустта илдетке кабылган 600 адам катталган. Алардын 381 эркек, 219 аял, 9 жашы жете элек өспүрүмдөр болсо, калган 18 аныкталбагандар. Ал эми 2025-жылы 9 айда 52 адам илдетке чалдыгышкан. Акыркы учурда ушу аялдардын арасында көп чыгып атат да, себеби деген бул миграция менен байланыштуу болуп атат. Анан ошондой эле азыр биздин көзөмөлүбүздө 115 аял ушу ВИЧ инфекциясы менен катталган. Алар бардыгы ушул инфекцияга карата антиретровирустук дарылар деп коебуз. Ошону менен дарыланышат. Анан алар учетко турганда эле биз аларды көзөмөлгө алабыз дагы, дарыларын бере баштайбыз. Анан баласы төлөлгөндөн кийин баласына да берилет да. Анан ушу 115-тин ичинен 95 бала азыр бар. Бардыгы ВИЧ инфекциясы жок, төрөлдү. Бул эмнени айтат? Бул ошо энеден балага берилүү жолун жакшы бөгөттөгөндөн дарылардын абдан эффективдүү экенин көрүнүп турат да. Өз убагында башталган дарылоо ВИЧ менен жашаган адамдарга узак жана толук кандуу жашоого, үй бүлө курууга, ден соолугу чың балдарды төрөөгө жана келечекке план түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Облустта жугуу жолдору төмөнкүдөй. Кан аркылуу жугуучу 84 адам 14%, жыныстык жол менен жугуучу 489 адам 82%, энеден балага жугуу боюнча 9 адам 1,5%ды түзөт. СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата Каракол шаарынын борборунда жергиликтүүлөр үчүн акысыз медициналык кароо жүргүзүлдү. Кан аркылуу жугуучу ооруларга акысыз анализ алынып, ВИЧ илдети тууралуу маалымат берилди. Жерден гепатитке, ВИЧке анализ алынып атат, жана УЗИ и гинекологический осмотрлар жүрүп атат. Бул жерден эмне проблема? Проблема көбүнчө жатын моюнчасынын оорулары, эмчек бездеринин ооруларын карап жатабыз. Азыркы кезде элдердин катышуусу жакшы. Илдетке кабылгандардын саны көрсөткүчтөн дагы кыйла жогору болушу мүмкүн. Ошондуктан ар бир жаран текшерүүдөн өтүп, илдет тууралуу маалымат алууга тийиш. Өзүмдүн ден соолугум үчүн келип тапшырдым. Бардык жыйынтыгы жакшы чыкты. Азыркы жаштарды дагы ушундай акцияларга катышып, өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, бекер болуп аткандан кийин дагы тапшырып, өзүнүн ден соолугуна кам көрүшсө деп ойлойм. Иш-чара ВИЧ илдети боюнча тестирлөө жана заманбап дарылоо боюнча билим деңгээлин жогорулатууга багытталды. Катышуучуларга ооруну алдын алуу боюнча китепчелер таратылып, кызыктыруучу суроо жооптор менен коштолду. Айзат Анарбекова, Баатыр Абиев, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары.